Саламатсыздарбы кыргыз элим, амансыздарбы? Калай калп? Бүгүн биз Айхан Кежи коомдук кайрымдуулук фонду дагы да болсо ошо энебиз Үмүталиев Султан аттуу жигиттин үйүнө келип отурабыз. Келгенибиздин себеби алыскы Чаткал жана ошондой эле Сары Челек жергесинен аманатын алып келдик. Ошол жактарга дагы барып Султанга жардам сурап келдик. Ушул аманаттарды апасы ким эле атыңыз? Буруукан эжеге берип коелу деп келдик. Эжеке ушул аманаттарды берип койсоң, бул жерде 30.435 сом бар экен. Мына бар жогун берип атам. Ушул элдер ушу жетсин деп аябай айтышкан эле. Мына тыйындай акчасын акчайдай эле берип атам. Анын алдында дагы бергенбиз 31.119 сом. Ошону баарын кошконубузда биз 61.555 сом тапшырып атабыз. Буга чейин дагы тапшырып келгенбиз. Кудайым кааласа ушул Султанды Индия мамлекетине ушул бөйрөгүн алмаштырганы жиберебиз деп турабыз. Дагы да болсо ушул бир $10.000 тегерегинде жетпей атат. Кимде ким ушундай жардам бергиси келсе, ушул адрестерин сүрүштүрүп, ошол видеого киргизип атканда YouTube'га полный адрестерди таштап кетебиз. Жана ошондой эле Сбербанк, Элсом, Элкарт баары ошолорго которсоңуздар жакшы болмок. Бул эже өзүңүздүн ушу сөзүңүз болсо кошумчалап койсоңуз. Ушул биринчиден кыргыз элим амансыздарбы? Ушу эл журтума рахмат. Ушу ыраазымын, ушу кызыма дагы. Ушул эл журт бар экен, көптү көрсө болот дегендей, ушу баламдын жаш өмүрүнө азды болсо салмак кошуп атасыңар эми. Дагы деле болсо үмүтүбүз чоң. Ушу баламын эсен аман операцияга жөнөтүп, жеңилинен болсун деп Кудайдан тилеп отурам. Баарыңарга ушу үй бүлөңөргө ынтымакчылык, тынчылык, баарыңарга ден соолук, ушу тапканыңарга Кудайым береке берсин, силерден Алла ыраазы болсун. Ушу баары жок берген акчаңардын суммасы келип эле атат. Рахмат элим журтум. Ушу бизди колдоп, ушу балага салымын кошуп атасыңар. Эми ушу биздин да тилеп ой максатыбыз ушу эсен аман операцияга жөнөтүп алсак деп чоң үмүттө Кудайдан тилеп отурам. Эми ыраазычылыгыбызды үй бүлөбүздүн атынан билдирем. Ушу баарыңарга чоң рахмат айтам. Ушу балам жакшы болуп кетсе эле, ушу үмүтүбүз ушу баламдын ден соолугун тилеп эле отурабыз. Эми эч ким оорубасын, баарыңарга бекем ден соолук болсун. Мендей болуп эч кимге муңканып, кайгырып болбогула. Баарыңар жакшы жүргүлө, тапканыңарга береке берсин Кудайым. Дагы да сөз улантып кетсек, ушу ысыктын, сууктун күнүнө карабастан иштеп аткан биздин волонтерлорубузга жана ошондой эле бизге ушу эл журтубуз жакшы жардам берип атат. Ушундай ооруп аткан, жардамга муктаж болуп аткан адамдарды түшүнүп, ушул өздөрүнүн көңүлүнөн чыгарып берип аткан эл журтубузга ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Терең Аллахым сиздерден ыраазы болсун. Эч ким оорубасын бул дүйнөдө, эч кандай эненин жүрөгү оорубасын, көзүнөн жаш тамчылабасын. Баарыңыздарга